Жанар Акаев Курсан Асанов боюнча билдирүү таратты. Курсан Асанов адилетсиз түрмөдө отурат. Ал октябрь окуяларында коопсуздукты сактап, шаарды талаптонуу, башаламандыктын алдын алууга эң чоң себепкерлерден бири. Азыркы бийлик генералды камаганын ордуна алкыш айтышы керек эле. Жетекчиси качып, башкаруусуз калган ИИМди дароо тартипке салды. Асанов баргандан кийин милиция ишке чыкты, абал жөнгө салынды. Ыктыярчылар да чоң салым кошту. МВДны басып алган деп камакка алуу акыйкатсыз чечим болду. Асанов тез арада бошотулушу керек деди. Булак Facebook. Камчыбек Ташиев генерал-лейтенант аскердик чинин алды. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев генерал-лейтенант аскердик чинин алды. Андан тышкары УКМКга караштуу коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын жетекчиси Бекбосун Абсатаров генерал-майор чини менен сыйланды. Алдын ала маалыматка караганда тиешелүү буйрукка 22 февралда кол коюлган. Булак Кыргыз кабар. Качып кеткен Сапар Исаков коомчулукка билдирүү менен чыкты. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков Facebook баракчасы аркылуу кыска билдирүүлөрдү жаза баштады. Урматтуу мекендештерим, эртели кеч чындык жарк этип такталат. Мен ишенем, сөзсүз акыйкат орнойт деген ал. Ошондой эле дагы бир билдирүүсүндө Райымбек Матраимовду ууру деп айыптаган. Райымбек Матраимовдун ууру экени 2017-жылы такталып, 2018-жылы кызматтан алынган. Азыр уурулугу такталып камакка алынды. Учур убакыт баарын өз ордуна коет дейт Исаков. Булак Кыргыз кабар. Ысык Атада өгөй баласын сабоого шек саналган жаран кармалды. 5 жаштагы баласын өгөй атасы сабаганы тууралуу арыз менен милицияга баланын апасы кайрылган. Окуя 22 февралда саат 21:00 чамасында болгон. Аялдын айтымында ал күйөөсү менен телефон аркылуу уруша кеткен. Мындан кийин анын телефонуна уулунун таяк жегени тартылган видео тасма келген. Милиция арыздын негизинде 33 жаштагы тургунду кармаган. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда сабалган бала аялдын мурдагы баланы урган күйөөсү менен жарандык некеде жашап, бир балалуу болгон. Жубайлар Лебединовка айылындагы автоунаа-жуучу жайда чогуу иштеп жүрүшкөн. Балага кол көтөрдү деген кине менен кармалган жаран Ысык Ата райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Сабалган бала медициналык жардам көрсөтүлгөндөн кийин апасына берилген. Учурда тиешелүү экспертиза дайындалып, иликтөө иштери жүрүп жатат. Булак Азаттык. Келинчектерибиз күчтүү чыкты. Нурлан Насип айылдагы үйүн көрсөтүп талкуу жаратты. Заманыбыздын популярдуу ырчы мырзасы Нурлан Насип айылдагы өзү чоңойгон үйүн көрсөттү. Ырчы Токтогул районунда жайгашкан үйүн Instagram баракчасындагы Stories бөлүмүндө кенен көрсөтүп баяндап берди. Анда ал быйыл бул үйдүн айланасын тосолу деп пландап жатабыз, каралбай калды. Учурда бул жерде жакын туугандарыбыз жашап жатат. Биз эки эле уулбуз да, келинчектерибиз күчтүү чыкты окшойт. Шаарлык болуп кеттик деген ойлору менен бөлүштү. Булак Ринг Кейжи.